Садыр Жапаровдун Россияга болгон расмий иш сапары жана Казакстанга мамлекеттик визити саясий гана эмес, экономикалык жактан дагы жемиштүү болду. Инвестиция, соода, логистика, айыл чарба тармагында маанилүү документтерге кол коюлду. Алкагында биздин эки министрлик дагы жолугушкан. Эң негизги максаты бул эки министрликтин ортосундагы меморандум. Бул меморандум негизги максаты Кыргыз Республикасына буудайды камсыздоо маселеси болчу. Эки тарап сүйлөшкөн негизинде Россия тарап ошол буудайды биздин рынокко камсыздоо боюнча өзүнүн даярдыгын билдирди. Андан тышкары экинчи маселе бул айыл чарбасынын балык чарбасын өнүктүрүү тарабы боюнча сүйлөшүп келишти. Бул багытында азыр эки тараптын ортосунда келишим даярдалып жатат. Андан тышкары эки тарап, эки министр Кыргыз Республикасына үрөөн камсыздоо боюнча маселесин талкуулап келишти. Министрликтин маалыматына ылайык, ЕЭП өлкөлөрүнө айыл чарба продукцияларын экспорттоодо мурунку жылдарга салыштырмалуу динамикалык өсүш байкалууда. Бул ата мекендик продукциянын эл аралык стандарттарга жооп бергенден көз каранды. Учурда өкмөт атаандаштыкка туруштук берген экологиялык таза азыктарды өндүрүүнүн аракетин көрүп жатат. Эгерде чоң объемдорунан атап кетсек, Кыргыз тараптан биз Россия тарабына жашылча жемиш, анын ичинде кургатылган балык азыктары менен камсыздап беребиз. Ал эми Россия тараптан болсо бизге бодомал, андан тышкары эттин продукциясы, ун, балык, ушул жумуртка жана өсүмдүк майылар келет. Серепчилердин айтымында сапарлар жемиштүү болгондугуна карабастан, агро өнөр жай комплекси үчүн бөлүнгөн акча жана материалдык ресурстар толук пайдаланылбай калат деген кооптонуу бар. Анткени көптөгөн мекемеде, анын ичинде айыл чарба министрлигинде өнүктүрүү системасы жок. Бирок биз бүгүн бир нерсени мындай моюндашыбыз керек, мындай бир моюнга алышыбыз керек. Анткени бардык биз үчүн, Кыргызстан үчүн ачылып аткан тармактар, эшиктер, өнөктөштүктөр бул Кыргызстан үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратат да. Эми ушул мүмкүнчүлүктөрдү биз кандай пайдаланабыз, кантип пайдаланабыз? Бул Кыргызстан мамлекетинин ичиндеги ички процедурадан, ошондой эле ички жүргүзүп аткан саясий экономикалык абалдан көз каранды. Айыл чарба тармагы боюнча Кыргызстандын бир канча багытта абдан чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул союздан калган мүмкүнчүлүктөр деп айтсак болот. Мамлекеттик сапардын жүрүшүндө өлкө башчы Кыргызстанда айыл чарба тармагында санарип технологияларды колдонуу башталып жаткандыгын айтты. Аталган багытта жерлерди трансформациялоо, жер жана суу ресурстарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн бирдиктүү терезе тутуму киргизилип жатат. Президент Садыр Жапаров казак жана орус ишкерлерин айыл чарбадагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн активдүү иштешүүгө чакырды. Максат Леспеков, Кудурат Ташмурзаев, 5 канал.